Элди митингге үндөгөндү токтотуңуз. Facebook колдонуучу партия атамекен тууралуу пикирин жолдоду. Колуңузду дагы бир ирет канга чылап алайын деген оюңуз бар экен. 2010-жылы Атамбаевге алданып калып 90 баланы кырдырып алдыңыз эле. Бул ирет кимге алданып калар экенсиз? Элдин балдарынын каны менен ойногонду токтотуңуз. Эгер митинг көксөп турсаңыз, келинчегиңиз менен үйдөгү балдарыңызды чыгарып, эл төккөн канды алар да төксүн, көрсүн. Өзүңөр керек болсо чыкпайсыңар митингге. Элди айдактап коюп, качып барып, жашынып күтүп отурмай. Эл да кызык, айдактаса абалап кете берген. 2010-жылды айтып убара болбой эле, бир жыл мурунку митингге аянтта элдин балдарынын көбүнүн көзү сокур болуп калды. Бири-биринин ал жайын сурап койдуңузбу? Жок, тымпыйып отуруп бердиңиз. Эл тынчыган соң бакырып чыга калдыңыз. Булак Осмон, Чекит Медиа. Урматтуу азыркы бийликти колдогон азаматтар же болбосо кыргыз элинин жакшылык күндөрүн көрө албаган бузукулардын сөзү менен айтканда даканцалар. Биз бул элдик бийликтин келишин 10 жыл саргайып күткөнбүз. 2010-жылы өзүбүздүн арабыздан чыккан арамзаадалар биздин үстүбүздөн тонбучушуп, бизге кандай жашаш керек экенин диктовать этип келген. Бир боор энебиздин таасири менен бир сонун иштеп, өлкөнүн экономикасын көтөрүп, жашообузду жакшы жолго салып койгон Бакиевди кетиришип, турмушубузга оорду толгус түйшүк салышкан. Жөн эле түйшүк салышпай, кыргыз элинин канын төгүп, адамзат кечирбей турган кылмыштарды кылышкан. А биз болсо алардын кылган кыянаттыктарын кечирип гана тим болбостон, аларды азыр деле башыбызга чыгарып талтаңдатып келебиз. Мына ошол арамзаадалар дагы деле өз ич-ара Орусия менен байланышып, биз тандаган Садыр Жапаровдун бийлигин жамандашып, жакында өтө турган шайлоо учурунда бир шойкумду баштаганы жүрүшөт. Бул нерсе ачык эле сезилип калды. Бензиндин кымбаттаганы да дал ошол нерседен кабар берет. Бензин кымбаттаса, баардык нерсе кымбатташын тиги хитрый жүнбаш жакшы билет. Баардык нерсе кымбаттаса, эл нааразы болуп, баягы эле арабыздагы бузуку шакалдардын аракети менен бийликке карата ар кандай диверсия болуп кетиши мүмкүн. Түндүк Корея деген мамлекет эң кембагал өлкө болуп эсептелет. Ошол Түндүк Кореянын президенти менен дүйнөлүк держава аталган Американын мурдагы президенти Трамп экөөнүн мамилеси ит менен мышыктай болгон акыбалга жеткенде, Кореянын президенти баардык маселени токтотуп коюп, бар күчүн атомный бомба даярдаганга жана аны испытания кылганга жумшады. Мына ошондо Кореянын эли бир добуштан чөп жеп ачка калсак да президентибиздин саясатын колдойбуз дешип, өз президентин колдоп, коргоп, даңазалап, Трамп менен тең кылып коюшту. Эмне, биз кыргыздар ошол Корея элинен кем жерибиз барбы? Өзүбүз тандаган, жакшы көрүп шайлаган президентибизди баатыр уулубуз Ташиевди арабыздан чыккан бузуку шүмшүктөрдөн коргой албайбызбы? Кымбатчылык бул күнүмдүк нерсе. Ачкадан калып өлгөн адам жок. Кудай буйруса 1995-96 жылдары Акаевдин башкаруу маалында кадимки эле ачарчылык болуп өткөн өлкөдө. Ошондо деле бир адам митингге чыккан эмес. Ага караганда азыр баардык нерсе жетиштүү. Эмне үчүн кыргыз элин сырттан туруп башкарам деген бетин чала жууган жүн баштарга баш ийип, же болбосо саткындарча алардын куурчагы болуп өз ханыбызга кол көтөрүшүбүз керек. Кыргыздын намысы деген ооз толтура мактанып келген касиетибиз каяка кеткен? Мигранттарды кууп чыгарса эмне болуптур? Өлкөбүзгө туулган жерибизге барабыз. Көп жебесек азыраак жеп, зато өз элибиздин киндик каныбыз төгүлгөн туулган жерибиздин кучагына кайтабыз. Азыр ишканалар ачылып, иш орундары көбөйүп калды. Өзбекстандан чыгышып, Кыргызстанда иштеп жаткан канчалаган мигранттар жүрүшөт. Болгону аз дүйнөгө шүгүр дешти үйрөнөлү. Кул болуп иштеп, бир араба акча алып барып, анан эле 1000 адамды чакырып, заңгыраган той берип, 3 жыл тапканыбызды бир күндө чачпай, бир аз сыпаалык дегенди билип жашайлы. Ар 3-5 жылда президент жаман деп айгай сала бербей, мүмкүн өзүбүз жамандырбыз. Пейилибиз бузулуп кеткендир, эмне болуп баратабыз деп ойлонуп көрбөйлүбү? Бакиевди жаман деп кетирип, Кудай бизди Отунбаев, Атамбаев деген эл душмандары менен жазалаганын эсибизден чыгарбай жүрөлү. 10 жыл дегенде үнүбүз кайрадан Кудайга жетип, Кудай бизге боору уруп, Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиевди азаматтарды берип олтурат. Ушул бактыбызды Текебаев, Отунбаева, Мадумаров жана Атамбаевчилерге окшогон бир топ эл бузаарларга тепсетип койбойлу. Шайлоо маалында, шайлоонун эртеси күндөрү дал эле 2020 жылдын 5-октябрындагыдай. Башкача айтканда, төмөндөгү сүрөттө көрсөтүлгөн калың катмарыбыз бузулбай, эки көзүбүз төрт болуп, элдик бийлигибизди арамзалардан коргоп алалы. Бир боор энебиздин бизди башкарып алам деген тилегин таш каптырып,
өзүн ит алган түлкүдөй кылган шермендесин чыгарбайлыбы? Кандай дейсиңер? Шамурза Бөрүкулов. UFC чемпиону Валентина Шевченко Кыргызстанга эмне үчүн келгенин айтты. UFC чемпиону Валентина Шевченко бүгүн 21 ноябрда таңкы саат 6:00 Кыргызстанга келди. Бул тууралуу 7 канал жеринен чагылдырды. Анын айтымында ал Кыргызстанда 3-4 жума болот. Ысык көлгө да баргым келет. Өз үйүмө келгенимди сезип жатам дейт ал. Буга чейин бүткүл дүйнөлүк кулатуу федерациясынын вице-президенти Эмиль Токтогонов Шевченко машыктыруучусу менен келерин жана алар президент Садыр Жапаров менен жолугушаарын билдирген. Шевченко эртең 22 ноябрда саат 14:00 журналисттерге маалымат жыйын берет. Андан соң саат 16:00 Аю Гранд соода борборунда күйөрмандары менен жолугат. Булак ЖТТВ чекиткейжи. Центерра Акылбек Жапаровдун билдирүүсүнө жооп берди. Канадалык Центерра компаниясы министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун кумтөр боюнча билдирүүсүнө жооп кайтаргандыгын 24 KG сайты жазды. Биз буга чейинки чыгарган маалыматта ачык билдиргендей, кумтөр мындан ары Центерра Gold компаниясынын 100% туунду компаниясы болуп саналат жана биз кумтөр кенин мыйзамсыз басып алгандыгы үчүн Кыргыз өкмөтүн жоопкерчиликке тартуу боюнча бардык мыйзамдуу чараны көрүүнү улантабыз, деп айтылат маалыматта. Канадалык компаниянын айтымында алар билдирген маалыматта жаңы жагдай жок. Ал жөн гана ушул жылдын 10 августунда кумтөр Центерра Gold балансында токтотулган бизнес катары эсепке алынган билдирүүнү расмий түрдө билдирет. Канадалык Центерра компаниясы мындан ары кумтөр кенине ээлик кылбай тургандыгын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кечээ 20 ноябрда жар салган. Акылбек Жапаров билдиргендей, аталган чечим Онтарио провинциясынын баалуу кагаздар боюнча комиссиясынын талабы боюнча Центерра Gold компаниясы тарабынан кабыл алынган. Кыргыз өкмөтү алгачкы күндөн тарта Центерра Gold компаниясынын менеджментин биздин өлкөнүн жаратылышына жана экономикасына көлөмдүү зыян келтирилгенин таанууга чакырып келген. Жапаров ошондой эле эл аралык коомчулук инвесторлордун кызыкчылыгына кол салуу эмес экенине, жакында ынана тургандыгына ишенимин билдирген. Эске салсак, Кыргызстан Центерра Gold компаниясынын 26% акциясына ээлик кылат. Центерра Кыргызстанды кумтөр алтын кенин басып алуу жолу менен алгандыгын жарыялаган. Ал эми Кыргызстан кумтөр алтын компаниясынын ишмердигин изилдөө боюнча убактылуу депутаттык комиссия түзүп, 12 майдагы отурумунда комиссиянын төрагасы мурдагы депутат Акылбек Жапаров кумтөр Gold 4 миллиард 252 миллион 800 миң доллар төлөөгө милдеттүү экенин билдирген. Ал эми 7 майда Бишкектин Октябрь райондук соту кумтөр Кыргызстандын экологиялык мыйзамдарын бузганы үчүн мамлекетке 261 миллиард 719 миллион 674 миң сом кенемте төлөп берүүгө милдеттендирген. Мындан сырткары кумтөр убактылуу тышкы башкарууга берилген. Ушул жылдын 17 сентябрына тарта Кыргыз алтын ишканасы Лондондогу баалуу металлдар рыногу ассоциациясынын ишенимдүү жеткирүүчү компаниялар тизмесинен чыгарылган. Биримдиктин маалыматына караганда, Кыргыз алтын ишканасы товар менен камсыздоо программасынын талаптарын аткарган эмес. Ошол күндөн тарта заводдун продукциясы кабыл алынбайт жана аккредитациясы токтотулган. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев билдиргендей, кумтөр тышкы башкарууга берилгенден бери 1 грамм алтын сыртка чыккан эмес. Канча казылып, кайсы жакта сакталып жатканы да белгисиз. Адатта жыл сайын кумтөрдө 18 тоннанын тегерегинде алтын казылып келген. Булак ком чекит пресс. Унаалар 1 мүнөткө токтоп, Чүйдө жол кырсыктан көз жумгандарды эскерген видео. Бүгүн Чүй облусунун бардык жеринде аталган аймактын жол кыймылынын коопсуздугун коргоо боюнча башкармалыктын инспекторлору жолдогу автокырсыктан көз жумгандарды эскерүү боюнча дүйнөлүк датанын алкагында маркумдардын элесине арналган акция өткөрдү. Бул туурасында Чүй облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашты.
Маалыматтарга таянсак, автокырсыктан дүйнөдө жылына 1 миллион 300 миңге чукул адам каза тапса, 50 миллионго чукул киши жаракат алат. Ал эми Кыргызстанда орто эсеп менен алганда 700гө чукул киши жол кырсыктан өмүрүнөн ажыраса, 9 миң 10 миң адам ар кыл жаракаттарды алат. Бул сандар жол кырсыктан мерт болгон адамдардын элесине арналган жана коомчулукту абайлап жүрүүгө чакырган иш-чарага айланды. Саат 9:00 облустун жолдорунда жүрүп бара жаткан менчик автоунаалар коомдук транспорт токтоп, автокырсыктан каза тапкандарды 1 мүнөткө эскеришти. Бул иш-чара Чүй облустук ЖКБМнын демилгеси менен өттү деп айтылган маалыматта. Аталган дата Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын резолюциясы менен кабыл алынган. Жыл сайын ноябрдын 3-жумасында дүйнөлүк масштабта жолдогу автокырсыктан мерт кеткендер эскерилет. Быйыл бул күн 21 ноябрга туш келди. Бул иш-чаранын максаты адамзаттын көңүлүн автокырсыктан каза болгондорду эскерүүгө, алардын артында калган бүлөсүнө, жакындарына көңүл айтууга буруу. Андан сырткары жолдо жүрүү коопсуздугу өтө маанилүү экендигин жалпы адамдарга эскертүү. Булак Спутник чекиткейжи. Путин Өзбекстан менен кызматташуунун келечегине баа берди. Москва менен Ташкенттин кызматташтыгы Өзбекстандын жарандарынын бакубаттуулугун жогорулатууга жардам берет. Мындай пикирин Орусиянын президенти Владимир Путин билдирди. Орусия менен Өзбекстандын ортосундагы кызматташуубуз Өзбекстандагы мүмкүнчүлүктөрдүн өсүшүнө, өлкө жарандарынын бакубаттуулугун жогорулатууга көмөктөшөт деп ишенем, деди Путин Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен болгон сүйлөшүү учурунда. Булак Назар Ньюс чекиткейжи.